Байлар неге жарды? Күндөрдүн биринде бир бай өз баласына аз да болсо кедейлердин кантип жашагандыгын көрсөтөйүн деп жолго чыгат. Ата бала чын эле аябай жакыр жашаган үйдө бир нече күн түнөшөт. Үйгө кетер мезгилде атасы баласынан сапар жактыбы деп сурайт. Сонун болду атаке, деп жооп берет бала. Сен кедей кембагал адамдар кандай турмуш кечирип жатканын көрө алдыңбы? Ооба. Анда айтчы, кандай тыянак чыгардың? Анда зээндүү баласы: менин байкоом мындай болду. Бизде бир эле ит бар, ал эми буларда 4 экен. Мышыктардын санын айтпай эле коеюн. Биздин бассейн короонун жарымына чейин созулса, булардын өзөнүнүн арты көрүнбөйт. Биздин үйдө кымбат баалуу шамчырактар турган менен булардын түнкүсүн чыккан жылдызына тең келбейт. Биздин үй чектелүү эле бир жерде. Ал эми булардын талаалары биздикинен да кенен экен. Биз тамакты сатып алып жеген учурда булар аны өстүрүп жешет турбайбы? Бизди коңгуроо, а буларды күн ойготот тура. Ата, биз табиятты көрүү үчүн зоопаркка акча берсек, булар ошол табият коюнда жашап жатышат. Бизди дубалдар, ал эми буларды аалам коргоп тургандай. Атасы эмне дээрин билбей калды. Бир аздан кийин баласы: рахмат атаке, чындыгында биз канчалык жарды жашагандыгыбызды көрсөтүп койдуңуз, деп кошумчалады. Болгонго шүгүр кылып жашайлы. Анткени сиздин эле жашооңузду кимдир бирөө кыялданып жүргөндүр.